Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсызбы угарман? Эфирде Тогуз ФМ жамааттык радиосу. Микрофондо Анара Маметова. Азыр коом өнүккөн сайын бала өстүрүүдө атанын орду маанилүү экени айкын болуп жатат. Эркек бала болобу, кыз балабы, атанын камкордугун, мээримин сезип чоңоюшу керек дейт адистер. Кыргызда жакшы сөз бар. Куш уядан эмнени көрсө, ошону алат. Анын сыңарындай үй бүлөдөгү мамилелер баланын калыптанышына таасирин тийгизерин билген Токтобек Ысыранов ар дайым балдарга туура үлгү көрсөтүү аракетин көрөөрүн айтат. Биз балдарга тарбияны үй бүлөдөн башташыбыз керек. Анткени үй бүлөнү көрүп балдар өсөт. Үй бүлөсүн эч нерседен кем кылбай бакканга аракетин кылыш керек. Өзүнүн жүрүш турушу менен балдарга жөн гана куру сөз катары айта бербей, балдарга өзүнүн дагы кылган аракеттери менен үлгү болуш керек. Куш уядан эмнени көрсө, ошону алат. Ата-энелер балдарга болгон аракетибизди өзүбүз үлгү катары көрүнүп аткарышыбыз керек. Көп учурда аталар башка иштер менен алектенип, үй ичиндеги жумуштар менен катар бала тарбиялоодагы апалардын мойнуна илинип келет. Балдарды өстүрүүдө эне менен катар атанын катышуусу дагы маанилүү. Бул бала төрөлгөндө эле башталуусу зарыл деген пикирин педагог, балдар психологу Рано Акматова билдирди. Атасынын энесине болгон мамилеси бул балдардын келечектеги үй бүлөсүнө кандай мамиле кылаары аныкталып калат. Ошон үчүн бала тарбиялоодо эң эле маанилүү нерсе бул атанын апага болгон жакшы мамилеси абдан зарыл нерсе. Каалайбы, каалабайбы балдар чоңоюп өзүнчө үй бүлө күткөндө өз атасынын, энесинин айткан сөздөрүн, кылган иштерин кайталап калышат. Ошондуктан ата менен апа балдарга ынтымактуу үй бүлөнү көрсөтүп бериш керек. Ар бир ата-эненин бирден бир максаты баласына туура багыт берүү, өстүрүү. Балдар психологу Рано Акматова ата-энелер үчүн мындай кеңештерди сунуштайт. Бул жакшы тарбиялоодо туура макташ керек, туура жазалаш керек. Балага эркиндик десе эле каалаганыңда жаша деген эркиндик эмес. Баланы кайсы туура эмес, бул жашоодо эмнелер жаман, эмне жакшы, кандай нерселер зыян алып келет, ушулардын баардыгын көрсөтүп, бул алам менен, бул жашоо менен тааныштыруу биздин милдетибиз да. Балдар менен көп сүйлөшсөк, жакшы көргөнүбүздү ачык билдирген болсок, ата-эне да бири-бири түшүнүшүп жашаган болсо, анда ал үй бүлөдө эч качан жаман бала тарбияланбайт. Жакшы балдар жүрөгү тынч тарбияланып чыгат. Үй бүлөдө балдарга берилген туура тарбия коомдогу биримдикти күчөтөт. Үй бүлөдө ата-эне балдарына тарбия берүүдө аларды уул кыз дебей, улуу кичүү дебей, ар бирине бирден көңүл бөлүп тарбиялоосу зарыл. Сиздер менен мен Анара Маметова болдум. Тогуз ФМ жамааттык радиосунун уктуруусун угалдыңыздар.